Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан сиздер менен кадырлуу кеч программасында саламдашып жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Айтылгандай, бүгүнкү биздин кадырлуу кечибизге аркыл талантты аркалаган меймандарыбыз келишкен. Демек, биздин бүгүнкү кечебиз абдан шаңдуу жана кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Деги эле адамда талант болсо, аны баягы капка катсак дагыийнедей сайып чыгат деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Анын сыңары бизде бүгүн мейманда дал ошол талантты аздектеген инсандар келишкен. Анда биз программабызды баштаардан мурда меймандарыбыз менен таанышып алсак. Келиңиздер, анда биздин биринчи эле эжекебиз Акмуз айымдары тобунун мүчөсү Асыл Маликова. Эжекебиз, саламатсызбы эже, кош келипсиз. Андан кийин акын, обончу, аккордеонист Темиркул Ниязов агайыбыз бизде бүгүн мейманда. Саламатсызбы агай? Андан кийинки үчүнчү мейманыбыз бул биздин аттын кашкасындай белгилүү куудул агабыз Күмөндөр Абылов, агабыздын карындашы Марскүл Абылова эжебиз. Кандайсыз эже? Кош келипсиз. Атартып Бишкек шаарынан келди. Бизде бүгүн кадырлуу кеч программабызды абдан шаңга бөлүп берем деп олтурат эжекебиз. Анда келиңиздер. Биз бүгүн программабызды баштаардан мурда кимиңиздер программабызды баягы шаңга бөлүп ырдап бересиздер. Кыздын кырчачылуу дейт. Эжекебиз баштап берет окшойт, келиңиз анда. Кыздардан эле баштайлы анда. Асыл эжеге, караңызчы, биздин программабыз башталганда эле бир шаңдуу болуп өттү. Анан биздин программабыз мана шат программа болгондуктан сиздерден абдан көз каранды да, ошондуктан аябай шаңдуу отуруңуздар, тартынбаңыздар, ырдаңыздар, бийлеңиздер, кыскасы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү пайдаланып көрсөтүп алыңыздар. Демекчимин, келиңиздер эми. Аракет кылабыз. Маанайыңыздар кандай деген суроону берип өтөйүнчү. Аябай жакшы. Жакшыбы маанайыңыздар, Аябай жакшы. Жаздын күнү кандай көтөрүлгөнү маанайда көтөрүлөт да. Жазайын жакшы көрөбүз. Ооба, туура айтасыз, Келиңиздер, анда бизде салт болуп калгандай эле программабыздын жүрүшү менен тааныштырып өтөлүк. Бизде аркыл бөлүктөрүбүз бар. Биринчи бул өнөрлөрүңүздөрдү көрсөтүү, анан импровизация деп айтабыз. Андан сырткары өзүңүздөрдүн кызыктуу учуруңуздар бир артка кылчайып өтөсүздөр да. Эми ушунун баардыгы ушу программанын жүрүшүндө болмокчу. Анда келиңиздер, биздин биринчи бөлүгүбүздөн баштай берелик. Кызыктуу окуялар, таланттуу адамдар үчүн бул кызыктуу окуялар абдан көп кездешет да, таланттуу адамдарда. Анан келиңиздер, эми бир кызыктуу учурларыңызды айтып өтсөңүз. Рахмат, эми жандуу өткөргөнгө аракет кылабыз. Мезгил өзү эле ордуна коюп коет экен.
Марскүл менен илгери 10 классты бүтүп атканда күмөндөрлөр болуп гастролго чыгып бир жакшы күндөрдү өткөргөн кездер болгон. Марскүлдүн мындай татынакай китептери чыгыптыр. Ооба. Демек биз деле бир топ жашка барып калыптырбыз. Анан эми бизде музыканттарда көп эле бир кызыктуу окуялар болот. Анан мен дагы бир унутчаак бир жайым бар. Ошону айтып берейин. Анан бизде той топурларга күзүндө көп эле жерге чакыра берет барабыз. Анан баргандан кийин а жерде бизде тескей баштайт. Аппараттын кандай, бул ырың барбы, тигил ырың барбы деп элечи. Азыркыдай телефон жок, анда жанагы бир мындай бир немеге койчубуз да, компакт диск менен эмне деп койчу эле, DVD деп коебуз. Анан барып бул бир жерге тойго барып калсак эле, тойдун ээсинин агасы Бишкектен келген экен, анан эле тескеп калды. Ошондо жана Мирбек Байековдун мындай деген ыры чыккан, жанагы тапшырдым кайнатама, кудама деген. Кудама тапшырып калдым деген эле аппаратураны мына башталат, мына азыр куда келет деп атканда эле ошо той ээсинин агасы келип эле текшерип калды. Анан ушул кудага тапшырдым деген ырың барбы деди. Менде андай ыр жок эле. Анан наалып напчып баштады. Эми мындай болгондон кийин ошолор керек да. Анан эми куда келе элек, анан эле мен дагы шашып эле машинем бар болчу. Түз эле 10 базарды көздөй чаап келдим. Чаап келип эле как раз ошол бурчта DVD диск саткан жери бар болчу. Барсам бар экен, Кудай жалгап баягы сүйүнүп кетип эле. Ала калып чөнтөккө салып эле урган боюнча жүрүп эле театрдан ашып барып эле остановкага туруп калсам эле ар жакта маршрутка келатыптыр. Биринчи дегенде эми кирпичнийге барбадым беле. Бирок мен машинем менен барбадым беле деп эле. Көрсөм мен машинемди базарга таштап койдум. Түз эле маршруткага келип, анан ошондо эстеп машинасын айдап барган. Унутуп калып. Машинемдин эшиги ачык. Ачык сайылуу. Келип алып, айланып чөйрөмдү карадым да чыкпай. Машина тинч отуруп турган жолдо ойлоп атам, шашмалыгыма ушундай күндөр көп болот бизде. Андай дагы бир сапар бир теңиш балам айтып калды, тегерек кырчынга атамды жеткирип келчи, жаныңа баламды кошуп берейин дейт. Анан мен макул болдум, эми теңтүш деген теңтүш атай ишенип атса деп анан папашасын салдым, чоң аяш атамды. Анан баласын кошуп берди, тегерек кырчынга бардык. Эмеректер менен түшүрдүм. Анан аябай тосуп алды. Эле аяш апам аябай жакшы адам эле бүт. Анан уруп баягы кетерде эле туфлимди таппай. Баласы салып алып итканадан карайм. Такыр таппай койдум. Көрсө мен түшкө чейин ак туфли кийип жүргөм. Жумуштачы. Анан эми айылга барат десе, апакай туфлимди аяп кара туфли кийип алыптыр. Мен айылга барып алып тиги сарайдан ак туфлимди истей бериптирмин. Анан бир маал деле берки аяш уулум келип босогодон эле Темиш байке, могу туфли сиздики дейт. Ошо өзүнүн кийип келген туфли. Жарым саат туфли издеп. Анан эми кызыктуу окуялар. Ошону такай унутпай жүрөсүң да эми. Ооба, туура айтасыз. Биз эми элге кызмат кылгандан кийин ошол орду менен болуп калса, алардын аттары эмнеге барсак ошону таза аткарганга аракет кылабыз. Анан ошондо кээде монту калдаңдап Ооба, чыгармачылык адамдар негизи аябай таланттуу келишет эми. Карасаңыздар, ошол жөнөкөй эле унутчаактык нерсе да болуп атат, бирок бул жерденчи анан бирок ошону бир кызыктуу нерсеге аралаштырып кетесиздер да, аябай айкалыштырып, аябай жакшы нерсе. Жакшы экен. Келиңиз анда Марскүл эже, келиңиз. Бир кызыктуу учуруңузду эстеп кетиңизчи. Эми кызыктуу окуялар Темиш агай айткандай аябай көп болот. Бирок бир эмени айтып берейин. Бир концерттин убагында бир кызыл көйнөм бар эле. Кызыл көйнөмдүн бул түшүндө жакшынакай роза гүлү бар эле. Анан баа шашып атып, улам-улам интермедиа, улам-улам эмелерди аткарып, кийим алмаштыра берип, шашып берип, баягы астын арты кылып кийип аттым да, билинбейт да. Анан бир кезден кийин эле бул жерде бирдемке болот да, эмне болуп атат десем, дагы жакшы замочкасы жок, мындай туюк арты деле окшош болчу да. Анан эле баягы роза гүлүн неметип калдым. Көрсө, ошо роза гүлү тетринен дагы эмес, баягы көйнөмдүн эмесине караганда ичи сырты да көп окшош болчу да бирине. Оказывается, ичинен да аңтар, бир эле арты эле эмес,
ичинен да алып берип туруп ушундай үй алып келип бирок баягы билген жок, бирок артымда түлпүйүп калганын баягы ырдап экинчи куплетке барганда эле эстей калдым да, көйнөм мынтип карасам эле тетиринен кийип. Анан мынтип басканда артыман туктуйуп калат экен деп. Баягы бүтүп баратканда артка баягы кетенчикте ырдап барып анан көшөгөнүн тушуна жакындап калган ошол жерден көк жүгүнүп, анан капталдап басып кирип кеткен. Анан ошону ырдап бүткүчө билген жоксуз, бирок экинчи куплетине келгенде мынтип өзүмдү мынтип карансам эле тетир кийинип калып туруп, анан эле ошондо биле калдым да. Анан эле биякта туктуйуп калды да, аягычы. Анан туктуйуп калганда мынтип басканда көрүнөт деп, анан баягы расчет ала баштадым, ырдап эле артты көздөй баса баштадым да. Басып анан көчөгө жакындап калган кезде жүгүнүп алып эле капталдап кирип кетсем, жанындагы эжелер биз менен баргандар айтып атпайбы, карачы кандай шыктуусуңар силер депчи. Биз ушинтип эле басып кетип шылдың болмокпуз, ошону дагы билгиспей кетесиңер деп. Анан Темиш агай айткандай кызыктуу оокаттар көп болот, окуялар, анан ошо шартка жараша биз алып кете беребиз да. Ошо. Биз дагы ошо бул кызыктуу окуяларды бир эскерүү бөлүгүбүздү кошконубуздун себеби мындай жөнөкөй адамдарга караганда ушундай чыгармачыл адамдар да көп болот да. Анан сиздерди да бир артка кылчайып, бир студенттик эскеби же болбосо ошо жана сиздер айткандай баягы бир музыканын үстүндө иштеп жатканда, же болбосо ырдап бийлеп сахнага чыкканда ошол жерди бир эскертип, бир күлдүрүп өтөлү деген ушул бөлүктү атайын кошконбуз да. Ошондуктан мына карасаңыздар, ушул күнү сиздер баягы эстеп атасыздар, Келиңиз эми Асыл эже. Эми биз биринчиден рахмат, ушу ыйык Рамазан айында төрүңөргө чакырып, ушинтип баарлашып атканыбызга кубанычтабыз. Анан кийин баягы мен Шайыр апалар менен жүргөндөн кийин мүчөсү болуп кийин эле кирип калдым Акмуз айымдарга. Эмне дегенде Темиш байкең руководитель болуп калып эле, анан мен бирге жүргөндөн кийин баягы кошулуп калдык да. Анан бизде аябай бир кызыктуу окуя болгон, азыр эстеп алып аябай күлкүм келип өзүм арам токтоттум да. Тиги бир чоң республиканский значенияда бир чоң эмеге бардык да. Концертке бардык. Анан кийин эле бизден эки Шайыр апабыз эле мына чыккыла батыраак болгула, силердин группа болот деп эле атат, баары шаштырып атышат. Анан кийин эле эки Шайыр апа эле бири менен эле тиги ээг алгычын таппай атышат да. Ээг алгычын Темиш байкең дагы эле ким эле болгула деп атат. Ээг алгычты баарыбыз чуркап жүрөбүз, таппай жүрөбүз. Анан кийин мен өзүм эле жеңем, ошо Акмуздан абысыным, Темиш байкеңдин агасынын аялы жеңем биз менен чогуу. Анан кийин ал киши баягы шашып чыгып баратып, сахнага чыгып кетип калыптыр. Эки ээг алгычты бир тагып алып чыгып кетип, бир ээг алгычты тагынып туруп, анан тиякта Гүлмира деген дагы мүчөбүз бар, жакшы келин бар. Аны дагы алып туруп кошо тагып алып кетип калыптыр да. Анан баягы биз бир чыгышыбыз керек да. Анан кийин Гүлмиранын ээг алгычы эле жок, эшиктери да жок, баягы элечеги башында ээг алгычы жок да. Анан кийин эле жекинеже, сиздер эки ээг алгыч тагынып жүрөсүз го деп атпайбы, өзү Гүлмира көрүп калчу. Ошондон каткырып баягы шашып ушуп күтүп атышат операторлор, урушупчу шашып ушуп ушинтип кийингенбиз да. Ошо шашып аткан нерседе аябай көп ушундай бир жакшы окуялар Жакшы экен. Жакшы бир кызыктуу учурлар болду. Эми келиңиздер кайрадан эле программабызды шаңга бөлүп алалык. Ырдайтык, Марс күлеже ырдайт окшойсо, келиңиз. Бир жагым. Баягы ырдаш керек дегенде эле албетте мен Күмөндөр байкемдин ырын ырдабасам элдер кабыл албайт.
рахмат сизге. Анан айтсаңыз Марскүл эже, бул ысымдарыңыз баягы бир кандайдыр бир жакшы маанини түшүндүрүп айтылганда өзгөчө да. Мисалы Марскүл, күмөндөр деген сыяктуу. Анан сиздин ысымыңызды, атыңызды ким койгон? Ошо менин ошо айтып аткан күмөндөр байке койгон. Себеби бизге чейин, мага чейин 5 эркек, жалгыз кызмын. Кыз төрөлгөндөн кийин эң улуу агасы койсун деп күмөндөр байкени ыйгарган экен. Ошо 72-жылы 27 февралда Марс планетасын спутник конгон экен. Ошону анализдепчи. Ошо жерге окшош экен, жашаганга ылайыктуу экен. Ушундай деген. Анан ошол кезде тымба, байма-бай телевидениядан айтып аткандыктан байкем айткан экен, биздин карындаш Марстагы гүл болсунчу. Жер деген эмес. Ошондо эле. Марстагы гүл болсун биздин карындашыбыз деп Марскүл койгон экен. Анан чоңой баштаганда көп кызыктар болот да. Атым окшошпойт да. Анан кыздар менен бир балдар тааныша калса эле, кыздар аттарын өзгөртөт. Мен ушунчалык атын өзгөртпөптүрмүн. Анан Марскүл десем эле мага келгенде чоң кыз чын эле атыңды айтчы дейт. Чын атым Марскүл. Анан мындайча айтканда деп эмнеге Марскүл койдуң эле деген кезде тамашага салып, Айгүл, Майгүл болгум келбеген жок, ошон үчүн Марскүл болгум келген. Ооба, чын эле бул ысымды мен да биринчи жолу угуп атам да, анан ошо укканда мен дагы таң калып атпайм, чын эле Марскүл бекенби же туура эмес айтып алдыңызбы депчи. Анан жок, чын эле деп эметсе, анан таң калып атпаймынбы, жакшы ат экен депчи. Кутшерелген ыр сезим деген китебим бар. Мындайча айтканда эми ысыгы кургай элек дейинчи, устай элек. Бир демаш эле болду, чыгып келген. Бул ошо ырларым ичинде тамсилим бар, жомокторум бар, пьесаларым бар. Ошо китебимди дагы силерге багы өзүмдүн жерим да нарым багы сүйүнчүлүгүчө бүгүн алайын. Эң сонун. Абдан жакшы. Жакшы саамалык, жакшы. Ооба, жакшы. Аябай жакшы. Келиңиз, эми ошо китебиңизди дагы кармап калдыңыз. Анда келиңиз, ошо китебиңизден бир ыр сап угалык сизден келиңиз. Жагымдуу. Рахмат. Ала тоону бейишим деп туялам деген ырым бар, ошону окуп берейин. Улуу журтпуз, ууз энеден куралган. Ала тоонун атын бийик чыгарган адам деген жараткандын адамы. Бизде аталып, бизде калган чыгарма. Андай болсо, кайсы башка улутта адам делип аталышын сунушта. Демек бизде улут кара эң улуу ат коюлган те байыркы улуста. Бейиш деген болгон мүмкүн биздин жер. Төрт мезгили төп келишкен ыйык дер, суусу тунук, аба таза, жемиш мол, жемиш эмей айтчы деги кайсы төрөр. Жет атанын, жет эненин санашкан, адал жашоо туш тараптан карашкан, улуу элдин бизге чейин урпагын жер жүзүнө жылдыз кылып тараткан. Энедей биз Эва Ова атынан, буда болсо кыргыз эне айтылган, улуулугун салыштыр, жараткандын жаратылыш затынан. Кыргыз деймин, кыргыз үчүн күйгөндү, улуу элдин түйшүгүндө жүргөндү, түркөйлөр бар арасында чалынып, сокур өңдү, бөлөк элди сүйгөндү. Улуу журтпуз, ыйык тукум улаган, үрп адаттан, каада салттан куралган, адам деген атты бийик карманып, ала тоону бейишим деп туялам. Ай азамат, калем курчуй берсин. Марскүл бул багытын өзгөрттү да, куудулдугу бар, кино тармагында болуп атат, ырчылыгы, сатирасы, эмне кызыкчылыгы күмөндөрдүн, бүт көп тармактуу болуп атпайбы? Ырда жазат өзү, обонду айтпай эле коелу. Анан эми китеп чыгарганын күмөндөрдө 60-ка чыкканда чыгарып өткөндө тоюн бербеди, чогуу катыштыр Марсе. А сен болсо уже баштап турсуң да, таанысың бар экен мунун ичинде. Мунан бул китеп чыгаргандын багытын акындык накта өнөрдү Марскүл багыттап кетиптирсиң да чыгармачылык ийгилиги. Туура, анткени атамдын бул сөз айтылып калгандан кийин мен да улап кетейин. Багы атабыздын көп тараптуу эмеси болгон, талантычы. А кишиде балбандыкта болгон, ырчылыкта болгон, куудулдукта болгон, комузчулукта болгон, чечендикте болгон, ар бир мен ойлоном. Азыр ушу ар бир баласы ар бир сыпатын алып калыптыр депчи. Талантынчы. Мисалы үчүн күмөндөр байкем куудулдугун алып калса, Бакыт байкем көрөгөчү, актерский байкем атамда аябай күчтүү болчу да. Эң кичүүнү комузду чертип жүрөт. Ырчы болсо сиңдим ырчы Тилекгүл Абылова деген. Балбандыгы болсо азыр неберелерим бар, балбан чыкты. Анан ыр жазма
жактары ушул Жазуучулук жагы. жазуучулук жагы Молодец, мага азаматсың. калыптыр. Ошого Аллага разымын. Ошол экенин бирок мен да ойлонуп калдым, себеби Кудай Таала берген талантты чыгарганга жашоо тагдыр ошого алып барып түртөт экен деп. Себеби Кудай Таала берген дар да булчу баягы мындайча айтканда белек. Ушуну чыгарышым керек деп адам баласын ошого такап коет экен деп ойлоном да. Адам баягы мен мурун бала күнүнөн 4-классынан эле жанагы чалкан деп койчубуз. Кечиккен балдарды ушуларды тартканга ыр жазып калчу элем кээ кезде. Анан баягы ошол кезде эле ойгон го, бирок баягы муну талантты деле бага билиш керек окшойт да. Баягы орто жолдо 25 жыл пауза болду. 25 Азыр жыл дагы жашсың. пауза болду. Анан буга киргениме 2 жылга жакын, 2 жыл толук боло элек. Азыр ушу кезде акындар менен биргеликте могу Соңкөл элестери деген былтыр Соңкөлдүн мактоо Соңкөлдө. Ошого да жазып жакшы байгелерди алган, аябай жакшы акындардын арасында аябагандай бир 5 китеп болду акындар менен биргелешкен ырлар. Анан өзүмдүкү болсо ушул болуп чыгып атат азырынча. Анан менин бага айтайын деген оюм, Алла Таала берген талантты байка айткандай жашым кичине өтүп баратат, ылдамдап жетишип калышым керек деген өзүмдүн ичимдеги максат. Жакшылыктын баягы эрте кечи жок дегендей, чын эле баягы мынакей азыр жаңыдан китептериңиз ушундай чыгып, баягы эл алдына чыгып атат. Анан буюрса алдыда дагы жакшы күндөр бар деген ниет менен сиздин мына дагы бир жолу көп кырдуу талант ээри экениңизди дагы бир жолу тастыктап өттүңүз, телекөрүүчүлөргө. Келиңиздер анда экинчи бөлүгүбүзгө өтө берели. Бул элден берген суроолору. Анда экранга назарыбызды салып койсок. Асыл эже, бир күн ичинде кантип байгысы болот? Мен ойлойм тиги ар бир адам бир чоң бир максатты койсо ойлонот да, ойлонуп анан кийин биз күлүп калабыз тиги түн ичинде биздин жашыбызда балдарыбызды ойлоп, турмушту ойлоп, неберелерди ойлоп атканда бир тиги уктай албай калып, анан бир жакшы сөздү угуп аябында аябай күлдүк. Бир эже мен түнү менен уктаган жокмун, сериал көрүп деп атпайбы. Анан мен мынтип атпайм, ой эже, ушу орозо кармап атсаңыз, анан кантип сериал көрдүңүз? Ошон үчүн уктаган жоксуз да десем, ой сериал, башымдагы сериал дегендейчи. Анан башымдагы сериал деп атпайбы, аябай күлдүк да. Анан анысыгарындай тиги бир күндө ой менен деле байыйсың. Өзүңдүн оюң менен тим эле ойлонуп, оюң менен байып, ошо нерсе бир максатка жетсек экен деп бир күндө, даже бир күн эмес, бир эле бир секундада деле байып кетесиң, бир күн эмес. Оюң менен байыйсың. Ооба, жакшы суроого. Чече билип, ошо аткара билип ушундай болот да. Ишеним артай билсе, Ооба, туура айтасыз. Жакшы суроого жакшы жооп болду, чын эле оюң менен бир саат секунданын ичинде байып койсоң болот экен. Секунданын ичинде. Туура айтасыз. Келиңиз анда экинчи сурообузга көңүлүбүздү буруп коелук. Темир кулагай, саламатсызбы? Аялды башынан, баланы жашынан кармайт деген сөздүн чындыгы кандай? Бул сөз ушул жери жакшы болуп калды мага. Кийинче болуп калды. Мен өзү аялды башынан кармай алмайм. Негизи аялга өйдө карабаган адаммын да, анан бирок башынан кармагандар бар, бирок аялдар алып кетпей келатат. Аялдар баштарынан карматкы да эмес. Бирок жок, анан деген бирок мен аялды башынан деген мен байчеме айткым келип атат. Эми өзү орус тилчи мугалим башынан кармап койдум окшойт. Ушул жерден ачык эле айтып коеюн, анткени жанымда жүрсө, өзү орус тилчи мугалим болсо, анан Шайыр апаларга кошул десе мынанып, анан ырдап кеткеничи. Башына кармаган келет, башына кайырдап берет. Өзү элестет, өмүрү музыка дүйнөсүн аралашпаса. Экөөбүз тиги баягы баш кошкондо дейчи. Аккордеон эмне экенин билчүбүз экен да. Азыр эми чукулда аккордеон тартканы калды өзү. Сиз жакшы кармадыңыз, жакшы жарына. Анан жакшырдап берип атат, ишеним артып атат. Мондай республикалык деңгээлдеги бир чоң Шайыр апалардын азыр жакшы проект жүрүп атпайбы, 4-чү айлампада. Анан эми ошого дагы Нарын шаарынан түзгөнгө көз аракет кылган атабыз. Эми башка Шайыр апалардын башын эртерээк кармайын деп айымда. Шаарга намыс алып келип берсем деген тилегим бар. Анан башынан ушул эле байчем карматты.
Калгандарын деле мисалы мындай тиги кандай десем айымдарга өйдө карабаган адамдар кичине эле. Келиңиз анда Марс Күлежеге дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы, Марс Күлеже. Тандоого мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кайсы өлкөнү тандайт элеңиз? Айланып жүргүлө кайра Кыргызстан тандамакмын. Себеби бир неменен улам айтайынчы, былтыр бир көлгө келе атабыз, бир машинада бир 3 бала ушу кыргыздар дая жамандап келатат да. Биздин кыргыздар деген начар эчтеке билбей, тоону көздөй качып кеткен, тыгылып тоодо жашайт дейт. Анан мен чыдабай кетип анан бурулуп алып атпайм, ай, жигит кыргыздар деген улуу эл болгон. Кыргыз деген жердин баарын кыдырып жүрүп отуруп, кай жер жакшы деп анан ушу Алатоону тандаган. Себеби жерде биринчиден таза аба, суусу таза, салкын, жылдын 4 мезгили тең бизде бар. Мисалы үчүн башка бир мамлекетке барсаң, бир 3 ай жылуу болсо, же болсо 6 айлап күн жаап, 6 айлап күн тийип, же болсо 1 айлап жарык, 1 айлап караңгы болгон жердин кызыкчылыгы кайсы? Андан көрө өзүбүздүн эле Кыргызстанды тандамак. Келиңиздер анда Темиркул агайыбызды дагы ошол белгилүү мындай огончу, акын катары дагы билебиз. Анан өзүңүз жөнүндө ошол огондоруңуз жөнүндө айтып, анан бир ыр салыңыздан. Мен ырдап бергим келет да, ушундай ырдагым келип, аябай жакшы передача экен, чыккан койгонуңарга рахмат. Абдан салам келиңиз. Ырды мен деле кийин жаздым. Огон деле бул илхом келгенде ал жерде эчтеке көрүнбөй калат. Ал жерде так башка, ал өзүнчө бир рахат да. Анан мен бүгүн ырдап эле берейин. Кыздырса шаңкылдап көңүл шар, сен барсың ичимде мен аларды жөндөна кара өтөм. Sen olsa görün gözüsün, ben alardı cündana aradım. Sen olsa görün gözüsün. Kızlar büse şankılar gönlüm şar, sen varsın içinde yaşayıp, ben vardı cündana ömrüm şar. Ay olsa kulağım, ben vardı cündana ömrüm şar. Sen olsa kulağım, kızlar çırpın yolundan uçurasa, sen de varsın betinden oturup, mancalardın alardın karmaymazda. Sevgili kısalım olsun, mancaların alardın karmaymazda. Sevgili kısalım olsun, mancaların alardın karmaymazda. Sevgili kısalım olsun. Ару ушундай накта Жумакендин кайрыктарынан алган тилегим байкем аман болсун, бар болсун. Булар төлүк турлар да. Ошол кыздардын көйнөгүнө аздек маани берген, басканына, илегине, карачы кандай табияттагы сулуулукту көркөм жазганда. Мындай ырларды жазды Исрайдин деле жазып атат, кийин бүт эле жазып атышат. Зайнидин байке деле жазган, Түгөлбай деле жазган кыздардан, бирок ошолор мага аябай жагат. Жүрөгүмдө жашап келатат. Элге жаштарга жеткирүүгө аракет кылам мен мына. Жаңы стиль менен жаш балдарга үйрөтүп койсок атаң көр. Жакшы агай. Анан келиңиз эме огондоруңуз тууралуу да кичине айтып өтсөңүз. Мен огондорду жазып атам. Анан бирок мен кичине жалкоорокмун да. Мен ушу огончу болуп артынан деле түшкөн жокмун. Бирок былтыр кичине сыркоолодум эми.
ден соолугу Аллахтан келген сыноо. Анан ошондо 25 жыл болду. Ушул мен өзүм мугалиммин, балдарды азыр учурда номер 4-чү, анан номер 18-чи балдар бакчасында, анан маданият үйүндө режиссерлук кылам. Анан ошондо бала дүйнөсү, мен бала менен иштейм да негизи, мектепте, бала бакчада. Ошондо азыркы Нургазынын образын издеп жүрдүм да, мындай обон жаратайын деп аракет кылдым, болбоду. Анан былтыр ошо кичине бир сыркоологондо көкүрөктөгү катылган нерсе чыгып кетти. Ошо көлдүн жээгинен мына байчем жанында болчу. Анан ошолорго точка койдум го дейм да, барып анан жазылды. Аранжоочу уулум бар, ага кеңештим. Анан акыры Нургазынын колун кармадым, Сыдыгалиевдин. Анан Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгына арналган сыяктуу болуп калды да. Анан бирок аяктан чакырык менен барып республикага чейин барып тиги Чыңгыз агамдын эжеси Роза тиги апабыздан бата алып келдим. Анан ал азыр клип болуп чыгып, азыр КТРКда берилип атат. Музыка каналынан кетип атат, болгон каналдардан кетип атат. Долгостоо аткарды да. Жеткиликтүү аткарды. Тиги сюжет да жакшы болду. Темасы кандай? Аккеме Долгостоо азыр YouTube'да да бар, ошол бияқта ал жөнүндө дагы тартылып кеткенбиз. Анан эми бул оончунун бактысы эле да ошо чыгарма чындыкка айланып, жүрөгүмө чын чыгып анан элге жетип калганда дагы анан эл ырдабай анан оондун саны басып кеткенден кийин анан ага деле көп зарылчылыгы деле жок да. Канча деген балдар өзүнүн жолун жолдоп кетишти, даже неберелер жолдоп атат. Азыр деле Темиш Байкеңдин уулу Мирлан Ниязов, аранжировщик известный, аябай мыкты да, эми иши кылып биз деген көп эле жерге барып атабыз. Анан ошол жерден бүт эле ошо Мирланды сөз кылып көзөйбесин, ошо Мирландын ырын айтып чыгармачылык жүйдү. Анан кичинекей кызыбыз Айденеки Байкең бир гана ыр жазбайт, сценарий жазбайт, сүрөттү шумдук тартат да. Пейзаж для него май менен. Анан кийин ошо кичинекей кызыбыз ошо атасын тартыптыр. Кичинекей эле чагында 5-эле класс болуп жүргөн кезинде Чкалов мектебинен республикага барып Чыңгыз Айтматовдун произведениясын 80 жылдыгында чоң республикада чоң байге утуп келгенбиз да. Анан азыр эми ал кызыбыз пейзажын азыр Facebookка чыгып атат, жаңы кетирип аткан сүрөттөрү. Выставка болду, Манас университетинде окуйт, 2-чи курста английский языкта. Бирок эмнегедир ошо сүрөткө да аябай жакын. Келиңиз эми Асыл эже дагы ырдап берем деп турат окшойт, Асыл эжеден дагы жакын музыка. Ошо Темиш Байкеңдин эле сөзүнө жазылган Камчыбек Жусупов обону Гүлбурат. Текстин мен жазгам, анан Камчыбек Байкең. Gülgünde
сонун талантты эмне үчүн ушул мектепте эле баягы билим берип чыгарбай жүргөнсүз? Агайга чоң рахмат айткым келип атат. Башынан кармап турганбы? Анан деген дагы бүгүн эми кенен отуруп сүйлөшүп атабыз да. Анан эми жана шайыр апалардын 4-чү айлампасы башталды. Анан эми алдыдагы максатты айтып коелу. Ууга жүрүшсүн, даяр болсо биздин проектке катышсын, шайыр апаларды түзүп атамына. Мына чакырып Мына эмдик жылы Баткенде болот. Ушул көп мына 4-чү айлампага чейин биз уктап эле жаттык. Эми аны моюнга алыш керек. Ошол бир райондон 4төн чыгып атты. Ат башыда 4төө чыкты, Акталадан 5-6, Жумгалдан чыгып атат, Кочкордон чыгып атат, Нарын шаарынан калып калдык. Анан Нарын районунан чыкты. Анан эми ойлонуп атам. Эми убакыт деп атпайбызбы? Убакытты кууп жетип, могу жерде жөн эле өзүң айткандай мектепте же ушул маданият үйүнүн ичинде отура бербей, ушул шаардан мындай чыгып, анан ушул апаларыбызды даңазалап, бизде да ошондой үйдө турган таланттуу өнөр ээси, шырдакчы, жамакчы апалар бар да, анан ошону айта кетишибиз керек. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер баягы мага кайрылыш шайырлар апаларга кошулуп ырдайм, үйдө олтурбайм десеңиз, мынакей Темиркул агайга байланышсаңыз болот. Мына жакында эле фестивалга барып келдик. Шайыр апалардын фестивали болду 3-чү айлампа Көлдө. Көлдө дагы ушу Темиш байкең даярдаган Ак моюн тобу биринчи байгеге ээ болду. 23 коллективдин ичинде. Анан эми шаарда жашап туруп шайыр апаларды алып барып, эми мына мында апаларга жакшы болот, дем күч берет экен. Ошо Жапалактан ошол жанагы Жолон Мамытов агайыбыздын, акын агабыздын айылынан келип, 12 апа Ак моюнга келип кол созуп, ынтымакташып, анан буларды Кара Сууга ошо Ошко Жапалакка чакырып кетти, уже барабыз деп атат. Анан эми мунун эмнеси жаман? Туура жакшы. Жок, жакшы. Апаларды бетке кармап алып пикетте жүргөн жакшыбы же апаларыбызды сыйлап көлгө алып барып, Айгүл тоого алып барып, туура, Манас Ордого алып барып, биздин өзүбүздүн Ташкабатка алып барып сыйлаганыбыз жакшы. Анан апалардан анан ошондо мына тиги акыбетти бейишин таманында дегенге ынанга болот эле. Келиңиздер, анда бир поэзия мүнөттөрүнө кайрылып, Марс Күлежеден дагы бир жагымдуу чыгарма. Келиңиз. Эми жанатан бери жакшы тилектерди айтып атабыз. Темиш агай айткандай 25 жыл бош жата берип, ушундай же ичиме ушундай талантты эмелер толуп кеткенби, Бакыт байкем күлүп калат. Адам дейт, бир ыр жазса ыр эле багыты менен чыгат дейт. Сен ушундай бир фонтандай кеттиң дейт бардыктары. Мен ыр да жазып атам, тамсыл да жазып атам, монолог, сценарий, спектакльдер коюлуп атат. Ушу жайда Кудай бурса кинода тарткан атам. Мен эмеме Учур театрында достуна дос болот деген да бир детский кылып жазгам куклаларгачы. Курчак театры сурангандан жазып бергем. Мен уже мага эме кылып качтым мындай. Баланча жазып калып жолдум. Өзүм даяр болгонсуп жана ошо Бакыт байкем күлүп калат. Анан сен мындай ошо сценарийимди айтайын деп атам да, Учур театры азыр аткарып атат, мен спектакль кылып алышты. Анан эле бир Курчак театрда иштеген Данияр деген агай ушу Нарын иштеп кеткен экен. Ошо киши айтып калды, Марскүл сенин тамсилдериң жакшы, ушу Курчакка ылайыкташтырып бир сценарий жазып берчи деп. Жеңил машина менен жүрүш керек. Анан ошо 4-5 кишине аткарыш керек деди да. Анан мен теңирден тетир. Анан мен ошо дареметимди кайра өзүм таң калдым да. Эгер бир окуяны ойлонуп алып жазса, мен наоборот бул жеңил машинага канча киши отуруш керек деген, 4 киши отуруш керек да, анан 4 кишиге ылайыкташ керек болуп атат да, 4 каарманды деп. Анан каармандар эмне болуш керек? Торпок болуш керек, мындай болуш керек деп, баягы 4 каарманды алып чыгып алып анан окуям жок да. Экөө биринчи сүйлөш керек, анан бирөө болуш керек, баягы 3-4 мындай улам-улам алмаштырып атам да. Мындай кылып жазып алдым. Жазып алган эмне болуш керек? Деп отуруп бир 2 саатта сценарий жазып койдум. Анан жазып кетирип койдум. Анан кычактыр Бакыт байкем келип калыштыр, аял экөө. Ай байке, ушинтип Данияр байке заказ кыл деп бир эме жазып койдум, карап көрсөңүз дедим да. Биринчи жазышымда ошо эменичи сценарийден жазсам эле байкем, ай таңга эле, Макул сен драматург турбайсыңбы сен? Анан бул деген спектакль болуп калыптыр да, жеңим калат. Бул деген трагедия болуп калыптыр, бул спектакль болуп калыптыр. Детский кылып жазышың керек сен. Балдарга башкача жазышың керек десе, аны мен кыскарткым келбей, кайра отура калып, атаандаштык деп кайра бир экемени
бир сааттын ичинде дагы жазып коет атпайбы. Жазсам эле таң калып эле калышты, окуй Марскө сенде ушундай даремет бар турбайбы? Сендай сага мынтип эле бир эме айтып коюш керек экен. Анан ошентип эле аларымда эметип, азыр Бишкекте канча театр эмеде, Курчак театр болуп, ошо 2 спектакль коюп жүрөт. Балыкчыда да бир сценарийди алып келдим. Мындайча айтканда, Кудай буйрса, Кудайга Аллага шүгүр, бардык тарабынан же ушундай же топтолуп калган, мен ичимде 25 жыл же болбосо чын эле ушундай дареметим бар. Анан бардык багытта эле ушундай жазып атам. Мындайча айтканда тытыратып. Анан ошо тамсил боюнча окуп коеюн, башка анан тамсил болгондо азыркы бир жерге эшикке чыксаң эле маршрутта деле ошо кызды көрөсүң, жолдон деле ошо кызды көрөсүң, макияжы, прическалар бүт эле окшош боло берет. Мындай тааный албайсың, Бишкекке бөтөнчү Бишкекке чыксаң, айырмай албайсың. Анан ошолорго кичине тамсил кылып койдум эле. Ошону окуп коеюн. Карга деген. Карга. Карга каргалыгына арданып, өчүн алмай болду, тотугуштай таранып. Булбулдай гана болбосоңбу? Каргатымды өчүрүп, түрлүү бакка барып сайрап конбосоңбу? Азыркы заман бардыгын керек болсо өзгөртүп чычканды арстан кылган. Баарыңарды ордуңарга койбосоңбу? Кымбат салонго кирди дагы, каш көз канатты дагы өзгөртүп боемой болду. Акчанын көзүнө карабай, билген талканын чалды. Бардыгын өзгөртүп салды. Бир маалда, урматтуу каргажы, биз жумушубузду бүттүк. Эми күзгүгө карансаңыз болот, деп жарыкты жандыра салды. Керек болсо карга өзүн тааныбай делдей калды. Капырай, шумдук экен. Көрсө бул салонго тос да сулуу болгон тура. Өз ишине өзү маашырлана чогулган канаттуулар отурушуна барды. Тааный албай бардыгы бүшүркөп. Бул ким я? Мындай бизде жок эле го. Сүйлөшүп. Канаты тос, бирок кыска. Чачы булбул, турушу карга. Азыр заман, акыркы заман болгону калды. Отурушкандын баары пырт деп учуп калды. Карга жасанма канатын көтөрө албай өйдөлүнүп жыгылып, прическа, макияж, деги койчу, кайран акча талаада калды. Жасанса да карга канча, карга боюнча калат да. Аны билгендер барбы? Келиңиздер, анда биздин акыркы бөлүгүбүз бул мимика. Тактап айтканда, сиздерге баягы үн жок, сөз жок, бир жаңсоо иретинде мен сиздерге тапшырма берем, ошону аткарып бересиздер. Келиңиз агай, сиз баягы кыякта кол ойнотосуз, буну аябай жакшы билесиз. Эми пианинода дагы кол ойнотууну көргүм келип атат. Келиңиз агай. Баары бир талант ээлеринен эч нерсе утулбайт да, качып кетпейт деген экен да. Актер жагынан дагы аябай жакшы карайсыз. Рахмат. Келиңиз, анда Марскүл эже дирижерлук кылуу сиз үчүн абдан жакшы. Анда Асыл эжени опера чыгым келип атат. Келиңиз. Жакшы да ырдайт экенсиз. Benim için olup kaldık. Бүгүнкү меймандарды аябай активдүү коюм. Чын жакшы аттап берип атасыздар. Азаматсыздар. Бүгүн баягы убакыт деген учкан куш экен, анан программабыз дагы соңуна келип калды. Келиңиздер, эми Нарын жергесине, кыргыз элиме бир каалоо тилегиңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Кыскача айтыңыздар. Эми айланып кетейин, эми кыргыз журтчулугум, шаарыбыздын тургундары, замандаштарым, улуумдагы ата апалар,
Ошо Рамазан, улуу Рамазан айыбыз кут болсун. Кимде ким ушу орозо айын тутуп кармагандар орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозо айындагы тилектериңиздердин баардыгы кабыл болуп, жакшылыкты насип этсин, заманыбыз тынч болсун. Бар бололу, бай бололу. Бат эле мамлекетибиз өнүп өсүп, бай мамлекеттердин катарына кошулуп, жаштарыбыз ыймандуу болуп, тынчтыкта жашай берели. Да бир жолу орозо айыңыздар менен бар болуңуздар. Рахмат. Эми мен дагы бүт журтчулукту, бүт элимди ушу Рамазан айы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Бизге бул ай бир чоң жүрөгүбүзгө бир чоң тынчтыкты, бакубатты, эмне деп максат коюп, эмне деп тилеп атабыз азыр. Ошо тилектин баары кабыл болсун. Анан кийин артыкча ушу энелердин жүрөгү бир айдын ичинде ушу балдарына, неберелерине бир чоң нерселерди, бир туугандарына, эл журтуна чоң нерселерди тилейт болуш керек. Ошо 16 саат ооз бек болуп, ошол жерде дагы эч кандай бир чоң ыйыгы ушу экен да Рамазан айдын. Орозонун эң ыйыгы эчтеке болбойт экен да. Адам эчтеке болбой. Мындай күндөрү 16 күн тамак ичпесең тим эле чыдабай кетесиң да. Анан кийин 16 саат кечирип койгула. Анан ошон үчүн ушу Рамазан айыбыздагы бир тазалыкты алып келсин, дүйнөбүзгө тазалык алып келсин, аруу тилек алып келсин. Мен биринчиден ушу силерди передачаңарга аябай чоң ыраазычылыкты билгизейин деп атам. Себеби мен өзүм нарынын кызы болгону менен ушу тапта Бишкекте болгондуктан ушу күнгө туш келип сиздер чакырып калганыңыздарга чоң рахмат биринчиден. Экинчиден кыргыз элге эжеке менен байке айткандай тынччылык каалайм, бейкутчулук жашоону каалайм. Ошо менен бирге баягы убакыттан пайдаланып, быйыл менин 30 жылдыгым экен. Классташтарым учкундук 72-жылкы классташ кыздар балдарымды куттуктап кетейинчи. Баарыңарды жакшы көрөм. Бар бололук, аман бололук. Чоң рахмат. Чоң рахмат айтканыңыздар келсин. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүздөр менен ар дайым бактылуу жашоодо жашаңыздар деп айтмакчымын. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен ыр күлкүдө таң атканча олтуралы дедик, бирок убакыт дагы өз коңгуроосун кагып калды. Кийинки берүүлөрүбүздө сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.